Саламатсыздарбы урматтуу Каракулча ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. 27 октябрь күнү эл көйгөйүн угуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, Ашимова Динара Ашимовна, Мамасадыков Самирбек Дүйшеналиевич жана Райымбачаева Венера Калыбековна Рыспай Абдыкадыров атындагы райондук маданият үйүнүн салтанат залында Каракулча эли менен жолукту. Жолугушууда эл тарабынан дыйкан чарбасы, жол тармагы, бала бакча жана башка орчундуу көйгөйлөр айтылды. Assalamu alaikum урматтуу мекендештерим, жердештерим. Кудайга шүгүр аманчылыкта, тынччылыкта кайра көрүшүп атабыз. Атарытып, жол карытып, ушу тилегим, ниетим ушул боюнча бүт фракция мүчөлөрү менен Каракулча жергесине келсек, ушул жердеги бир маселелерди, көйгөйлөрдү уксак, анан бүт бардыгыбыз колубуздан келишинче ошолорду чечишине салынып коссок деген ниет бар эле. Ошол ниет тилектер бүгүн жүзөгө ашып атат. Урматтуу Аким мырза, мен ушу жалаң активдер эле келип калбасын, каалагандар келсин деп өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 күн мурда соцсеттен чыгардым. Ушул жакта жолугушуу болот деп. Көргөндөр бар, олду тартыңыздарчы. Окугандар, көргөндөр. Ошо көрүп келсин деп, анан видео кайрылуу кылайын деп, анда өтө көбөйүп кетпесин деп, ага да барган жокмун. Чыгып бүгүн маселе чечели, көйгөйлөрдү, маселелерди айтыңыздар. Ага чейин мен бир тааныштырып коеюн депутаттарды. Аркы четтен баштай берели, кыздын 40 жашылуу дейт. Өзү көп жыл бою прокуратура системасында иштеген. Абдан мыкты юрист. Көп тилдерди эркин сүйлөйт. Динара Ашимова. Мурда социалдык комитетти башкарат болчу. Кийинчерээк Европа менен кызматташуу тобун жетектеп кеткенден кийин ал соц комитетти өткөзүп берип, бүгүн ушу Европа тармагынын депутаттарын, ошо жагын карап аткан депутаттарыбыздын бири. Өзү азыр экология кодексин жазып атат. Социалдык жанагы биокоопсуздук боюнча мыйзам долбоорунун демилгенин автору ушул эжекебиз Динара Ашимова. Сизге чоң рахмат. Анан бир жагында ушул маданиятты, адабиятты, саламаттыкты сактоо тармагын, илим билим берүү тармагын, социалдык тармакты караган комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева. Эжекебиз Умайны деп коебуз. Канчалаган балдардын бул дүйнөгө келишине себеп болгон абдан сабаттуу медик, коомдук ишмер, азыр абдан мыкты долбоорлор жүргүзүп атат. Анан мен бул кишини өзүчө бир алып келип кетейин, урматтуу Аким. Кийинки айта турган кишини. Бул киши убагында 453 айыл өкмөтүнөн өзүнүн айыл өкмөтүн 1-орунга чыгарган киши. Айыл өкмөтүнө барсаң, айыл өкмөтү мисалы шаарга окшоп калган. Бүт бардыгы жаркырап, стадион номер куруп таштаган. Анан мен акчаңар көп окшойт десем жок, көбүнчө проект менен кылыптыр, Араптан инвестор тартыптыр, чет өлкөлөрдөн инвестор тартыптыр, жергиликтүү элди мобилизация кылыптыр. Ушул тажрыйбаны деле бир келип билгенин айтса, бизде да мыкты айыл өкмөттөрү бар. Ошондо билимге билим кошсо жакшы болот беле деп ойлоп, чоң гана бир семинар калып келейин деп жүрөм. Колдойсуздарбы? Жамбыл Мамасадыков. Адил фракция башчысынын орун басары. Өзү болсо Конституциялык түзүлүш жана укук боюнча комитеттин төрагасындагы орун басары. Анан дагы бир депутатыбыз бар, аксакал киши Султан Байжигит деген. Ал кишини Ташкентке жибердик. Ал жакта бир иш-чаралар бар экен. Биз өзү 5-өбүз элебиз. Шайлоодо бардыгы 5 болсун, 5 деп жүрүп, 5 эле шайланып калдык. Бирок билесиздер, бир тыйын коротпой шайланган болдук. Ошон үчүн ошого карабай уюткул элибиз бар экен. Талас абдан жакшы добуш берди. Ысык көл, Нарын, Жалал Абад, Ош, ошонун ичинде билесиздер, мен же бизнесим жок, же бир куруп койгон объектим жок. Ошого карабастан ишенип сүрөп шайлап берген баарыңызга чоң рахмат. Анда баштадык. Мына жерде бизде автор мектеби бар да. Бул эски 55-жылы курулган. Көчкөнү тизады. Ушуну эми жаңыласа болобу? Сайылхан орто мектеп. Аты жөнүңүз ким ага? Мен атым Бардиев Тоғышбек. Атыңыздарды кошо алсаңыздар, анткени кийин кимге катышыбыз керек да. Нуржигит Кадырбекович, мен жооп берип коеюн. Бул боюнча билесиздер, жогору жакта мындай айтканда мамлекеттин жери жок, жалпы үлүштөр болуп атат. Жана бөлүп берген жерди 3 гектар жерди биз трансформация кылып туруп, уже даяр. Документтер мына 24-жылга ошо титулга киргизгенге даярдап атабыз азыркы мезгилде. Жерден бөлүп берген ошо өйдө жагы ал ФПСтин жерине кирген, ошо ФПСтен биз 3 гектар жерди трансформация кылып даярдап, азыр 24-жылга титулга сунуштайбыз. Ошондо Сайдылкандын мектебине жер берилиптир да, туурабы? Анда чечилиптир да маселе. Жер бөлүнсө салынбайт койбойбу? Канча болду бөлүнгөнү эле? Трансформация болгонбу? Жерди быйыл трансформация кылып бердик.
быйыл кылып бердик трансформация. Анан эмки жылкыга Борис Сейдуханов менен сүйлөшүп туруп, азыр биз документтер ошо айыл өкмөт аркылуу даярдап атабыз, 24-кө сунуштайбыз. Анда кийинкиге бере бергиле. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, биздин айылга куш келипсиздер, биздин районго. Мен Абдыбекова Ульбү, Каракулжа районунда автопкетте 30 жылдан бери эмгектенип, соода сатып кылып келебиз. Биз бул тууралуу өкмөт менен акимибизге да кайрылганбыз. Биздин ошол автопкеттин ичинде 70% кыргыз индустриясына өтүп кеткен. Чыркыла бул жерде биз супермаркет салабыз деп, азыр биз эл менен ошо кыргыз индустриясынын ортосунда талаш тартыш болуп жатат. Бул жерде 100-200 адамдар бар экен, соода сатып кылып, бала чакасын багып, кредиттери бар экен. Ал жерде кыргыз акционерлеринен 500 миң, 600 миң деген контейнерлерди сатып алып, бул жер туруктуу жер, иштей бересиңер өмүр бою деп сөз бергендер бар экен. Кыргыз индустриясы менен азыр биздин суранарыбыз ошол муниципалдуу жакка өткөрүп берсин деп суранып атабыз. Чындап келгенде биздин кыргыз мына Каракулжа элинде бизге өкмөткө караштуу базар жок экен. Бизде бүт эле бардыгы менчикке өтүп кетиптир. Урматтуу Кулжигит Кадырбекович, сизден суранып жана өтүнүп кетерибиз, бардыгы эле биздин Каракулжа районунда өнүккөн бир дагы бизде ишкана жок. Көрүп атасыз өзүңүз. Магазиндар жок, соода сатып кылган жерлер эптеп эле чаң басып, бардыгын суу каптап атат, бардыгы менчикке өтүп кеткен. Жаман көрсө көрсүн бул жерден. Мен чындыгын айтып келейин. Ошол жерде 30 жылдан бери эмгектенип келип, кимдин кандай налог төлөп атат, өкмөткө мен жакшы билем бул жерде. Бизде мына мисалы үчүн өзүңүз көрүп билип жүрөсүз, Ак жол буласында Ырыспай аканын ошол канча гектар жерди элеп алып, бир дагы бир мындай бир жакшы ишкана курулган жок. Мисалы үчүн өзгөндү көрбөйсүздөрбү? Аябай жакшы бардыгы эмгектенип атат ошол жерде. Биздин Каракулжа оңолбоду. Жалаң эле байлардын сотте гектарлеген жерлери бар, байлар басып алган жерлери бар. Биздин ушул элдин суранычы, мына жерден азыр карап көрсөм, бир деле карапайым элдер келбептир чогулушка. Жалаң эле өкмөттөгүлөр. Бизге ошол жерди базар кылып, элди тейлеген, биздин тагдырыбызды ойлонгон бул жерде мына өкмөт менен акимден суранып атабыз. Ушундай кылып бериңиздер, шарт түзүп бериңиздер. Убактысында булар налогду төлөп атат, бала чакасын багып атат, элди камсыз кылып атат деп атабыз. Мисалы үчүн биздин жер жемишибиз, кийим кечебиз өзгөн менен Кара Суудан керек болсо арзан. Бизде мына ким эле фамилиясы? Насирдин Калматов деген киши келип алып, ошол кыргыз индустриясында бир туган бир нерсеси иштейт экен, акасы укасы. Ошол келип алып, бизди давай чыккыла, супермаркет салабыз деп кечээ ушул боюнча токтоду, биз аким менен өкмөткө кайрылдык десек, башка улуттагы орустар келип алып жерди тартып, ана эмнеге тартып атасың десе, бул жер кыргыз индустриясына өтүп кеткен 70%. Биз бул жерде супермаркет салабыз дептир. Эми бошотуп койгула дептир. Эми ал жерде биздин эле эң эле кадыбой эл үчүн жакшы жерибиз ошол эле жер калды өзү. Менчикке өтпөгөн. Урматтуу Каракулжа элдери эмне дейсиздер сиздер? Кандай көз карашыңыздар бар? Же бүт эле менчикке өтүп кете берсинби биздин Каракулжа? Чоң рахмат. Бул боюнча Нуржигит Кадырбекович, бул эжелер келишкен, мен базар ошо автовокзал, анан автобаза негизи өкмөттүн токтоо менен кыргыз индустрияга өтүп кеткен. Өкмөттүн токтоо менен, Ооба, кыргыз индустрияга өтүп кеткен. Анан ошо автовокзалда азыркы мезгилде кыргыз индустрия менен 102 ишкер келишим түзүп тиричилигин өткөрүп атат. Эми айерден келип туруп өткөндө Элчебек Нуржадиевич да келгенде бизге тапшырма берген, ошо автовокзалдын ичин иреттеп бергиле деп. Эми юридикалык мамлекет бизге карабагандан кийин, жергиликтүү бийликке карабагандан кийин биз айерге киришкенге же акча саптаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок экен, мыйзамсыз болуп калат экен. Анан ал боюнча да биз кыргыз индустрияга жана ошондой эле Ош облусуна президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнө кат жазганбыз. Ошону мүмкүнчүлүк болсо кыргыз индустриядан айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берсин деп. Ошондо биз ошо автовокзалды, автобазаны иретине келтирип туруп, ушу сатуучуларга жана ишкерлерге шарттарын түзүп берейин деген максат менен биз ошо өйдөнкү органдарга кайрылганбыз. Качандан бери өттү эле? Качан өткөн болчу кыргыз индустрияга?
Эми былтырдан бери өтүш керек, былтыр өткөн. Ошондон бери бир жылыш болдубу, өзгөрүү болдубу? Эми өзгөрүү болгон жок. Өткөндө ошо кыргыз индустриянын өкүлдөрү келип кеттир. Мына эжелер деле көрдөш керек. Ошо ченеп туруп айерге чоң торговый центр салабыз деп атат. Эми мүлк алардык болгондон кийин биз айерге Нуржигит Кадырбекович киреше албайт экенбиз да. Азыр Жарасыл Осмоналиевди кыргыз индустриянын төрагасы. Өкмөттүн токтому менен былтырда. Ошол иштеп атат азыр. Мындай кылалычы, эжеке, документ деген укмуш нерсе да, токтом бул күчтүү нерсе. Токтом кылса акимдин колуна эчтеке келбейт. Бул аткарышкан милдет болуп калат. Бул кеп Жарасыл Осмоналиевдерден эмес, ошол кыргыз индустриясын өнүктүрөбүз деп бирдемелер кылып аткан. Биз баралы, тактайлы, эмне деген документ негизинде, эмненин негизинде, анан эгерде жөн эле пайдасы жок эле чечилип отурган болсо, токтомду күчүнөн кетиришке аракет кылып суранып көрөлү. Все макул. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум. Урматтуу Алейкум ассалам. Мен Улайтала айыл өкмөтүнөн келдим. Атым Ибраимов Жулдузбек. Биринчи маселе биздин мектеп боюнча айтып кетем, ушу мектебибиз 50-жылдан бери аварийный состояниеда да. Ушул боюнча такыр чечилбей келет. Назаров мектебин өзүбүз деле бул боюнча маалыматыбыз болсо керек. Назаров мектеби. Ал жердин мектепке эмеси дагы жок. Азыр мына кышкыга даярдыгы деле жок. Жанакындай илгерки печка менен отурушат. Ушул боюнча да бир көңүл буруп койсоңуздар. Мындай кылыңызчы. Мен жыйындан кийин барып көрүп келем мектепти. Ошону мен өзүм деле алып барып келейин, чогуу көрсөтүп келейин. Экөөбүз барып, үчөөбүз. Как раз соцкомитет районунда турат, барып көрүп келели. Жакын эле да, канча километр? 12 километр. 12 километр. 10 минут ал жак, 10 минут бери жак. Анан ал дагы спорт залыбыз бар. Мына элдин өзүнүн эмеси менен салым менен салынган. Эч кандай иш жактан жардам болгон эмес ал эме спорт залга. Ошол боюнча да бир көңүл буруп койсоңуздар. Үстү жабылып, айнектери коюлуп элек, шагыл төгүп, неме болуп, балдар кыйналып атат. Мына экинчи маселе, дыйкан чарба боюнча айтайын эле. Дыйкан чарбалар же элге пайдасы тибейт, же жерге пайдасы тибейт. Ушул боюнча бир жооп берип койсоңуздар. Мекендештерим, араңыздардан уктуңуздар болуш керек. Ушул маселени мен көтөрдүм. Баягы дыйкан чарба маселеси чекеге чыккан чыйкан чарба деген жылдары адамдар алып алыптыр, кыз китептерин менен өздөрүнө өткөзүп алыптыр. Мына биздин деле ушу жерлерде, өзүбүз деле Каракулжада бирөөнүн 25, 40, 30 гектар жери бар, бирөөнүкү 9 сотик, 7 сотик. Мына жактарда менимче Дарыянын ар жагында 3 сотиктен эле болуш керек. Анан ошону мен парламенттен көтөрбөдүмбү? Канча жолу өкмөттүн мүчөлөрү келгенде, айыл чарба министрлигине жарга такадым. Ушуну кайра карабайсыңар десе, кызыл китеби бар, эмне кылабыз? Кызыл китеби бар, эмне кылабыз? Ошол менен эле жүрүп атат. Бирок сиз туура айтып атасыз. Жөн эле ээлеп койгон, анан Кудай чыгарган чөптү эле элди мандикер кылып салып анан сатып, бул туура эмес да. Мейли бир бак эксин, гүлдөсүн, анда башка кеп эле. Өзүм эле мындай тааныган айылдаш жердештерим балким мага таарынатыр ушул жерде эле аткан, бирок бул эми адилеттүүлүк эмес да. Ошол маселени айтып атасызбы? Ооба. Ушуну урматтуу Замир мырза, сиз чарбаны абдан жакшы билесиз. Айыл чарба багытында дагы мыкты таасириңиз бар. Ушуну бир өзүңүз контролдоп бериңизчи. Анан кийин номериңизди айтып коесуз. Меники 76 менен 59-23 Канча? 59-23 59-23-10. Анан муну бир катуу киришпесек, азыр көрдүңөр, депутаттардын ыйгарым укугу бир аз азайтып койду. Чарба иштеринде мындай төз келишиш кыйын экен да. Айтасың, дейсиң, талапты коесуң, анан мындай токтом бар, мындай закон бар, мындай чечим, анан конституция боюнча жеке менчик укук деген бар, кызыл китеп болгон эчтеке кылбайбыз деп эле жүрүп келатат. Бирок мунун жолун табышыбыз керек. Болбосо болбойт, адилеттүүлүк. Туура айтып атасыз. Рахмат. Ушул боюнча. Анан мына 3-чү маселе боюнча, соцфонд боюнча. Соцфонд мен мына ошо кирип алайын деп 2 күндөн бери жүрөм. 96-жылкы карызыңар төлөйсүңөр деп атат. Бул жерде жанакы бир үйдө 5 бир тууган болсок 5-өн тең төлөйсүң деген жерлер бар экен. Анан ушул боюнча да бир карап койсоңуздар, 96-жылдан баштап жер бөлүнгөн боюнча. Соцфонддун өкүлү барбы? Соцфондду төлөйсүң дейт. Соцфонддун өкүлү, урмат, жооп берип койсоңуз.
Мен кече да өзүмө кетип чыккам. Түшүндүрүп койсоңуз мунун жол жоболорун. Эми булар жерди алгандан кийин жердин налогун сосын сөзсүз милдеттүү түрдө төлөш керек эле да. Ошончо жылдан бери төлөбөй келатса, баары бир төлөш керек. Эртең пенсияга чыгып башка болгондо камсыздандыруу стажы ошо сотфордун несенин болуш керек да. Ал карызды сөзсүз төлөш керек. Төлөтөбүз. Анан ал жерде бир жободо жазылган, ошо жаңы кызыл китеби бар, китепте. Китепте семьяда канча семья болсо, жер алган үчтөлөр, ошолордун баардыгын милдеттүү төлөш керек да. Налог бу карызбы? Эми карыз деген карызды. Карыз экен төлөп билебиз баарыбыз эле. Төлөй турган эми ошо карыз деп бергенден кийин буга чейин сотфордун деп төлөп жүргөнбүз да. Буга чейин элдер билген эмес, эч ким эмес. Мен билген боюнча, мен мисалы азыр билип атам ушул малга чейин. Эми мындай эле незнание закона, мендер адилетти айтып коеюн, баягы незнание закона не освобождает от ответственности деген бар да, билбестик жоопкерчиликтен куткарбайт дейт. Эгер карызыңызды төлөш керек болсо, мыйзам ошону талап кылса биздин колубуздан эчтеке келбейт. Туура. Бул жердин эми муна айтып атабыз да, эми ошону сурадым. 50 миң, 40 миң, 20 миңге сурадым, төлөй албайбыз да. Өзүбүз кредитке де такми турулап турса. Ошонун бир мындай жол жобосу бар, бөлүп төлөгөнгө. Эч болбосо. Жооп бересизби? Эми мындай да, эми ошончо жылдан бери, 20-30 жылдан бери ошол жерди пайдаланып келди. Ошол жерден пайдаланып алса керек. Ошо убагында төлөп койсо болот эле. Көбү азыр чыгып атат билбейбиз деп. Ар бир адам милдеттүү түрдө төлөш керек да, төлөш керек эле. Анан аягына келгендер билбегенге чыгып атат. Негизи баары бир төлөгөнгө болбойт. Төлөш керек баары бир. Мына элдин маселеси жакшы экен, бирок жеке кредит маселеңизди мага койсо кредитти алмаңыз деп айтат эле. Кредиттен мындай ожалып кеткендер аз эле. Кийин ушу сөзүндү эстейсиз. Билесем, пайызга бирдеге алган сүткөрлүк бул Алла Таалага согуш жарыялаган эле нерсе. Андан бирдеге болуп кетиш кыйын да. Ошон үчүн ойлонуп көрүңүз. Бул эми жеке маселе экен, анда өзүнчө бир сүйлөшөлүчү, макул. Мына калгандары мына элдин журттун маселеси экен. Чоң рахмат. Кийинкиси. Ассаламу алейкум. Урматтуу президент, урматтуу чогулуштун катышуучулары. Бул жерде азыр мен өзүмдү тааныштырып өтсөм, Улай Талаа айылдык кеңешинин депутаты Абдимажитул Осмон, атым Осмон болот. Анан былтыр дагы ушул жерде сентябрь айында өкмөттүн министрлер кабинетинин чогулушу болгон, көчмө жыйыны. Ал жерде дагы биздин койгон маселенин бири да чечилген жок, сөздөрүн айтат элек. Анан азыр бул жерде мектеп менен садик маселесин жерине барып көрсөз, ошо суроону бербей эле турайын, ошо жеринен барып эле сүйлөшөлү. Андан кийинки маселе былтыр министрлер кабинети келип, Каракулжа районундагы тиешелүү аткара турган иштерди айтып кетишкен. Ал жердеги министр транспорт айткан, Красный маяктан Каракулжа Гүлчөгө асфальт жол курулат, бул планга кирди деген. Бул Асандын же Үсөндүн сөзү эмес, бул өкмөттүн планы деген. Бирок 1 метрде асфальтта курулган жок. Анан кийин сиздерде деле ошол эми бул үмүт бар, бирок ишенич жок болот да. Министр өзү деле чогулушка келбей коет экен, эми бирөө айтып көрүңүздөр. Кокус ниетин оңдоп калар. Анан кийин дагы бир жеке маселелерди айтып атат. Мен Кыргызстан боюнча да бир маселе айтайын деп атам. Бишкекте азыр миллиарддаган акча бөлүп, ички миграцияны токтото албай атат, маселелерди чечип. Ошонун мурдагыдай эле Каракулжа районуна сыяктуу эле райондорго айлыгына, пенсиясына 15%дык коэффициент кошуп койсо. Бул Бишкекте ошто миллиарддаган акчаны бөлүп алып чече албай турбайбы? Анан машинаны киргизбей, бул жуп номерлүү да ар түрлүү маселелерди айтат, чече албай атат. Андан көрө айылда жашашты, өзүңүз деле чет элге чыгып атасыз, айылда жашашка стимул берип атат мамлекет тарабынан. Айлыгына же пенсия, пособияга баардыгын 15%ден кошуп койсо, бул маселе чечилет оңой элечи. Министрлер кабинети айтып атпайбы Акылбек Жапаров, 2024-кө 20 миллиард сом ашык болот акча жатат. Ошол акчадан иштетели, сунуштарды берсеңиздер. Бул жерде көп маселе курулуш боюнча аким менен чече албайт экен ачыгы. Былтыр дагы кыйла мындай карама каршы пикирлер болду, акимди укпайт экен. Сиздер да бир аракет кылып көрүңүздөр. Жол боюнча анан кийин жанагындай алыскы район болгон үчүн 15%дык коэффициент мурдагыдай кошуп койсо. Ушул эки маселе. Мектеп менен ал жерине сүйлөшөлү. Жол берип койсоңуз, жол боюнча кайсы көчө канча чакырым кирген 2023-жылы? 2023-кө Красный маяктан Каракулжа Гүлчөгө жол түшөт деген. Бул эл аралык жол түшөт деген. Министр транспорт айткан планда. Мен берип коеюн бул боюнча маалымат. Былтыр Нуржигит Кадырбекович ошо Минтранстан межведомственный рабочая группа келип туруп ошо предварительный маршруттарын карап кеткен.
ушу өзгөн Каракулжа Алайга чейин. Азыркы мезгилде ал рабочий группанын жыйынтыктары боюнча бул Минтранста. Биз эми уккан боюнча азыркы мезгилде технико-экономический обоснованиясы даярдалып атат да. Эми ал жол 1 жылдык эмес да. Негизи ТОсун, ПСДсин даярдаган эле 1-2 жыл өтөт да. Бул мамлекеттин күчү менен салынып аткан жол. Эми 1 жылда сразу салынып кетпейт. Анан ошону Минтранстын область өкүлү болсо маалыматтары Минтранстын өкүлү келди. Чөпүрүп коюңузчу. Микрофон бергиле. Саламатсыздарбы, урматтуу чогуу катышуучулары. Азыр аким туура айтты, былтыркы жылы 3-4 жолу выбор трассаларды кайсы жерден барып өзгөндөн Алайга чейинки жол. Эми азыр ошол процедуралар жүрүп турат. Бул эми 2-3 жылда чечилип турган маселе былтыр башталды. Бул башталганына да куанып турушубуз керек, анан кийин бул жол башталат да. Азыр эми ушул Жомолду айта аласызбы? Кайсыл жылы эми адамдар билесиз, ТИО дегенди көбү түшүнбөйт, документацияды көбү түшүнбөйт. Мындай кайсыл жылы баштала баштайт? Кудай буйрса, божомолдоп туруп, прогноз барбы? Эми азыр ТИОлору бүткөн, ПСДсы бүткөн жолдор башталбай турат, акча каражаттары менен жетишпегендиктен. Бул жолдагы негизи киргени кубанычтуу. Качан башталарын азыр белгисиз, мен айта албайм. 3-4 жылда башталып калат. Эмесе мындай кылабыз, биз Кудай кааласа бул аманатты жазып алдык. Мен кабинет төрагасы менен сүйлөшкөндө козгоюн. Тилек Текебаев аны менен да сүйлөшөм. Кудай буйрса, анан камчылап тездетүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Бул абдан чоң долбоор. Бул беркиндей мындай Токтогул көчөсүнүн асфальттагандай эмес, бул чоң долбоор болот. Замир Душелович. Азыр мына суд комитет төрайымына сүйлөп койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа районунун тургундары. Коэффициент боюнча мен айтып кетет элем. Бизде азыр комиссия иштеп жүрүп атат. Комиссияга биздин депутаттар, анан кийин өкмөт кирди, мүчө болуп, анан кийин ошол эле министрликтердин дагы кызматкерлери да кирген. Эгерде Каракулжа району ошо тизмеге кирсе, высокогорный район деп тизмеге кирсе, ошондо 15% коэффициент кошулат деп. Ал ошо комиссия бүткөндөн кийин жыйынтыгын анан кийин сиздер угасыңар да. Бул мындай, билесиздер, ушул боюнча ошол жакта шайланган депутаттар бардыгыбыз чогуу иштедик. Эмил Токтошев, Сүйүн Абдылдаевич, биз, Азамат болупчу. Анткени көрдүңүздөр, мурда бийик тоо катары коэффициент алып жүргөндөр, жанагы акча алып жүргөндөр. Айылдар бөлүнгөндөн кийин бири албай калган, бири алып атат дагы. Мисалы, сенин айылың, Алайкуда. Сен айылга кирген эмес да. Күйөташ кирбей калган мисалы. Анан кээ бирлери төмөнүрөөк турат, алар кирип, чоңдору бийигирге кирбей калган. Ошон үчүн өткөн жылы ушул биз төртөөбүз бирип алып туруп, буну демилгелеп, атайын жооркенчтин токтомун чыгарганбыз. Өкмөткө тапшырманы бергенбиз. Мынча убакытка чейин силер бир сыра инвентаризация кылгыла, текшерип чыккыла, ревизия кылгыла. Анан жаңы айылдарды киргизиш керек. Эгер бирөө адилетсиз кирип калса, аны чыгарыш керек десек, дагы деле ошол иш аягына чыга элек. Өткөндө ошон үчүн Эдил Байсалов менен урушканын бир себеби ошол депутаттар. Төрагасы тапшырылганы, жооп бере турганы ошол Эдил Байсалов болчу. Бирок азыр бул иш башталып атат. Аны дагы тездетүүгө аракет кылалы. Бул абдан маанилүү маселе. Анан эгерде жөн эле мындай бир районго 15% кошуш кыйын, бирок ошол ким кирип калса, кайсы айылдар, аларга сөз кошулат. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Каракулжа районуна мен Альберт Улуйса. Бул менин аманатым эле. Нуржигит Кадырбекович ушул жерде окуп туруп сизге кат жазышкан экен, бир айылдын элдери. Ошону тапшырып койсом. Бизде мына Ылайталы айыл өкмөтүнө караштуу Шаркыратма айылы бар. Шаркыраталы айыл. Ушул жолу Каллинге кетип аткан жолдон жаңы жол ачылган. Ал жерде көпчүлүк элдер өздөрү акча чогултуп, ошо Ылайталы айыл өкмөтүнүн тургундары Бишкектен оштон акча жол салышкан экен. Бирок ошо Минтранска балансына өтө элек жол да болчу. Бул аз айыл өкмөтүнүн балансында турган жол болгондуктан кышкы ысык татаал болуп атат жолдорго. Кар күркүрүп койгонуна байланыштуу буну атай сизге көпчүлүктүн суранышы менен келген экен. Бул 2 жыл мурун Минтранска кат жолдонгон экен. Ошодон бери эч кандай реакция болбоптур. Айыл өкмөттүн эсебинен Минтранстын өкүлү жооп бере аласызбы?
Жазып алдыңызбы? Жапырып қойыңызшы, не үшін реакция болмай тұрады? Микрофонды беріп қойсаң ғой, дары. Бұл айылдар бар, бізде бұйыл ұшыл айыл өкіметке қараған ұшыл азыр қайтып атқан жол, именно ұшыл шартыратма бұл бар. Өкіметке Минтрансқа біз жақтан қаптар жөнелтілген, жол ұшыл іштеп бітелек, бітіп қалса, біз балансқа алып қараймыз. Бұл жерде азыр уақыт албайын, егер азыр мүмкіншілік болса мен уақытым болғанда Тилек Текебаев әзірлесе алып мәселені қозғамақпын. Протоколға келгенде барғанда шақырайын. Бұл жерде да бір айтып кете тұрған жағдай. Негізі ал жерде фаб жайғашқан мектеп бар, өзінше бір айыл. 200 түтіні бар. Но бирок ел баягы ошол жерде кыштап жайлап атканына байланыштуу жашап атканына иште жолдоруна Минтрансқа өтсө, Део 26 ишканасы жолун тазалап турат эле, күрткүлөрүн түстүрүп турат эле. Ал жер эми Алайкуудун жолунда эле каталып болуп калды азыр. Дамир Садырович өзү билет Шаркат Мамайдын жолун. Ошону айылдын аманаты кат сизге колуңузга тапшырып койдот эле, берип коелу. Сиздерден борбордук аппаратка кеткен кат туурабы? Бир аяктан чечим чыга элек, бүтүм чыга элек. Эмне үчүн баланс калыш кыйынбы же? Бир эле ушул жол эмес, область боюнча республика бүт айыл өкмөттөрдөгү жолдорду кабыл алат. Республика боюнча, область боюнча бүт жолдордун тизмеси болот деп ошо менен кеткенде бир эле бул жол эмес. Урсат эсес ушул боюнча биз депутат катарында айткан айылдык кеңештин депутаты. Айылдык кеңеш жана шартаратма деген айылдык статусу бар кадимкидей эле. Айылдык кеңештин токтому бар, жанагы министр транспорт өткөрүлсүн деген. Акылбек Шапаровго ушул жөнөтүлгөн экен, бирок эме жооп экен. Буларды акча көп деген жооп экен. Ушуну көзүнөн алып койсоңуз. Ошон үчүн бүгүн мен азыр өкүнүп атам, губернаторду алып келе берсек болмок экен да. Себеби өкмөттүн да президенттин да өкүлү ошол киши. Ошол губернатор жанын орун басар келгенде мунуларга карасаңыздар кат кеткенден кийин 14 күн ичинде жооп бериш керек. Канча күндөн бери, канча жылдан бери айылдык кеңештин чечимине жооп болду деген. Бул сиздердинчи түздөн-түз ишиңиздер. Анан бул эле эмес, бир топ жолдор, анан алар топто туруп чечебиз деген менен болбойт. Ушуну тездетиңиз, өзгөчө көзөмөлдө алыңыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Иманбуру фракциясынын депутаттары. Каракулжа келгесине куш келипсиздер. Бул жигит бул боюнча айтпайын дедим эле, бирок сиздерди көрүп кайра үмүтүм жанып айткым келип кетти. Өзүңүздөр билесиздер, Каракулжа районунда жалгыз эле бир 29-кесиптик лицей бар. 29-кесиптик лицейдин зданиясы 1983 жылы бүткөн. Здание типовой. Бирок башка жолдор менен жатаканабызды, ашканабызды, башкаларын оңдоп алдык. Бирок биз алыбыз жетпеген эки негизги маселе болуп турат. Бирөө спорт зал, экинчи маселебиз ошол окуу корпусун катуу отунга өткөрүү. Катуу отунга өткөрүү боюнча өткөн жылы жогорку кеңешке чейин кат даярдап, Аманкан Батырбековичтин жардамы менен Кабминге кат жөнөтүлүп, ал каттын негизинде виза салынып, мына Оштун өнүктүрүү фондуна келип түшкөн. Бирок баягы бизде салым болбогондуктан биздин сметабыз аз балл топтоп өтпөй калды комиссиядан. Ушул жерде турат. Ушуга да бир кичине көңүл буруп койсоңуздар, сиздерден суранып, эч курдеси эмдиги жылкыга кирип калса жакшы болот эле. Анан ушу спорт залыбыз бул боюнча бир нече жолу кайрылганмын. Азыр ушул дагы кайрылып отурам. Өзүңүздөр билесиздер, кесиптик лицейлерде кароосуз, анандай кыйналган үй бүлөлөрдүн балдары көпчүлүгүн түзөт. Ошон үчүн жатаканабыз бар. Ошол жерде алардын эс алуусун өткөргөнгө, спорт жагынан машыкканга спорт залыбыз жок болуп атат да. Ушул нерсени сиздерден көптөн көп суранып кетет элем. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Аксакал жооп берип коесуз. Смета басы канча?
Сметалық басы отопление боюнча 4 миллион 900 000. Спортзал боюнча смета азырынча жок, жөнөленет. Сиз анда мындай алып биздин фракциянын атына кат жолдоңуз, Биз аракет кылабыз, Кудай буйруса. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Иман Нуру фракциясынын депутаттары, Карагулда жергесине кош келипсиздер. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бүгүнкү күндө бул жасакерлик эмес, райондук деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде айрым иштер жасалып атат. Ошо менен бирге эл болгондон элдин арасында көйгөй дагы туулбай койбойт экен. Мен Саргамыш айылынын тургуну, атым Максат. Биздин айылда бүгүнкү күндө ушул өкмөттүк деңгээлде чечилбейт экен, бул бала бакча бир 50 миллион сомдон тегерегинде акча турат экен. Биздин айылга түшө турган бала бакчанын сметасы. Ошого биздин бүгүнкү күндө бала бакчабыз авариялык деңгээлде. Ошого бир кийинки 2024 жылдын титулдук иш-чарасына киргизип берүүбүздү өтүнөбүз. Экинчи маселебиз бул таза суу көйгөйү, жалпы эле Карагул районунда бар бул. Анан кийин бул дарыя жээктеп кеткен өрөөндөрдө көп айыл чарбасына жарактуу жерлерибизди алып кеткен. Ошого бир МЧСке дамба жагынан жардам берсеңиздер, кошумча жерлер пайда болот эле. Айылды дагы, айылдарды түшүрүүгө дагы бир өбүлгө түзүлөт эле деген маселе. Ошого жардам берсеңиз, андан айта кетчү нерсе, сиздер республикалык деңгээлдеги саясатчы болгонуңуздардан кийин бул ар бир инсанга туулуп өскөн жери сыймыктуу, барктуу, бирок ошо көйгөйдө биздин чоңдор мындай обширный караса да, кээ бир жетекчилерибиз эми өзүнүн айылы, өзүнүн району дегендей кылып коюп атат да. Эми көйгөй болгондон кийин бул Кыргызстан деңгээлинде саясатчы дегенден кийин бул Кыргызстандын ар бир бурчундагы көйгөй ошол эркиндик болушу керек да. Мисалы, быйыл Жалал Абад областына 3 миллиардка жакын акча бөлүндү республикалык бюджеттен. Ал эми Ошол областы Жалал Абадтан 2 эсе чоң да мындай карагандачы. 850 миллион сом эле акча каражаты каралды да. Чындыгында кээ бир жактарда аксап атабыз бизче. Анан үчүнчү маселе, бүгүн бийлик жетекчилери жалпы жол куруу, мектеп куруу, завод куруу дегендер менен алек. Бирок бүгүнкү күндө руханий дүйнөнүн ачкачылыгы, маданий чөйрөнүн тардыгы да бар да. Мисалы, кечеги деле Эрулан Кокулов деген кесиптешиңиз айтып кетти. Жаштардын арасында айрыкча акыркы күндөр жүрүп жаткан ол өспүрүмдөр арасындагы спайс, электрондук сигарет колдонуу, ошол деле бизге маселе да. Бүгүн сиздер курасыздар заңгыраган мектептерди, чоң-чоң өнүгүүлөрдү, бирок эртең биз ошол жерге кандай ресурс алып барабыз? Бир сапаттуу ресурс болуш керек эртең. Сизге окшогон кыргыз деп ошол трибунадан сүйлөй турган эртең окуучулар барабы ушул деңгээлде кетсе? Мени өкүндүрөт. Анан Маданият министрлигине ушул Карагул айылынын тургуну катары ушул аманатын жеткирип коюңузчу. Мына телевиденияларда берүүлөр болуп атат. Соцсеттерде айрым жаштардын психологиясын, республикадагы жашоочулардын психологияларын бузат турган нерселер болуп атат да. Ошол маселени бир эмнеге көтөрбөйсүз? Бир көтөрүп чыкпайсызбы ал? TikTok, мейли аалымдар сүйлөйт дейт экен, TikToктончу. YouTube'дан деле сүйлөйт да, аалымдардын маселесин YouTube'дан деле көрсөк болот да. Ушундай бир Кудайдан жолго чыккан сайттар жабыш керек менче. Анан жана биз жолуктук деген берүү чыкты жакындачы, казак туугандары туурап. Кыздарыбыз чыгып алып ошол жерден өзүн соодалап атат. Биз тили таза, дини таза кыргыз эли бүгүн кыздарыбыз чыгып алып мени ал деп соодалап атса, эркектерибиз барып ал жерден базар тандагандай кыздарыбыз тандап атса, эртең кыргыз тилин, динин бактаган ал жерден кандай балдар туулат ошол инсандарданчы? Ошол берүүнү сиз суранам ошол парламент трибунадан жаптырышыңызды суранам ошол. Бул кыргыз элинин эртеңки трагедиясы менин оюмчачы. Бул не жакшылыктар жок. Рахмат болуңуздарга. Эми Максат мырза, сиз менен 2 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Кыргыздын жакшы сөзү бар, баскан жолдар бутат деп. Мына Сарыгамыш айылы боюнча өзүңүз билесиз. Облустук фонддон, Карагулжан өнүктүрүү фондунан акча бөлүнүп берген. Азыр мектебиңерге жашынакай китепкана, ошондой эле столовый салынып берип атат. Эми Сарыгамыш айылына планга кирген 3 километр жолу бар, иш башталды. Эми башка айылдарда 54 айыл бар, көйгөй көп. Эми четинен болсо дагы мына жалпы
мамлекеттин күчү менен ошонун баарын чечип келатабыз. Кудайым буйрса ал садикада жетебиз акырындык менен. Чоң рахмат. Руханий жак боюнча өзү менин негизги ишим ошол. Көпчүлүгү депутат болгондон кийин чыкпай койдуңуз, элди аралабай койдуңуз, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбай койдуңуз, семьяларыңыз азайып кетти деп атат. Эми колдон келген аракетти кылабыз, мындан ары дагы да көбөйтөм. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. Бирок эмнегедир руханий тармактагы ишти элибиз иш катары көрбөйт да. Мен биринчи депутат болгондон кийин бир сыйра кыдырып кеттим ошо Каракулжа районунун өзгөчө Алайкуга чейин барып, ошо Адия Бакылак темасы, ыйман темасы, Эрлан экөөбүз тең барып келдик. Жашыл мурас маселеси. Биз канча жерге эктик? Жашыл мурас элден өзүнө эле акча топлоп, мына жетимчилик бар деп туруп, Эрлан уюштурду. 3 жерге бак эктик. Мындай мамлекетте эле күтүп отура бербей, эл өзү кылса болот деген идеология башталды да. Анан айтып атпайсыз, бардык жерде бир бөлөнөлү деп. Ыйман Нуру быйыл бир жерди тандадык, Акталааны. Акталаага ушу өзүбүз барып, депутаттардан бирден топтодум. Эң алды 54 000 сом берди. Эң жок дегени 2 000 берди. Анда да Дастан Бекешев келип атат да, уялып атам, мен 2 000 эле берип калып турмун деп. Чолпон эжебиз барбы? Жөнүндө бар эже деп койсом, макул деген ал 10 000 сом алып келиптир. Ушинтип отуруп депутаттар акча топтоду. Анан элден акча келди, мен соцсетке чыгардым эле. Ошону менен бир чоң кудай калса парк, бак, ошонун чечиркана болот экен, атайын спорт. Ошону терип туруп, эми сатса болот, жумуш орундары пайда болот. Мен айттым, кашалагыла, малга жедирбеш, көгөртүш суу алып келесиздерден. Анан шарт койдум, кайсыл жерде суу келсе, кашаланса, анан адам жооптуу адам болсо ошол жерге келиди. Ошентип Жашыл Кыргызстан деген долбоорду алып баратабыз. Анан 2 жолу бул жакта китеп окуу конкурсун өткөзүп бердим, көрдүңүздөр. Бирок эми ал иш катары деле көрүнбөйт экен, бирок кеп мындай көрүнүштө эмес. Адамдын руху болбосо барго, адамдын денеси убактылуу дейт, руху түбөлүк дейт. Мисалы денең рухуң айтканды кылат, жүрөгүң эмне десе ошону кылат. Ошон үчүн абдан туура айтып атасыз, бул багытта иштейли. Анан биз жолук дегенде жаптырып койсок, мына жерде отурган эжекелер, жеңелер бизди жаман көрүп калбайбы? Ушулар көрсө эле андайлар. Аябай кызыгып. Просмотрлор өтө көп турбайбы? Мен өткөндө ошол Канат Шабданбектин өзү менен жолуктум. Абдан жакшы жигит экен өзү. Бир сүйлөшүп көрөчү, мен ого кызыгып көргөн жокмун. Себеби мен жолуга турган киши менен жолугуп калгам ого эле. Ошон үчүн бир кызыгып карап көрөлү. Сиздерде суроо сөз жокпу? Менде. Чоң рахмат. Менде бир суроо бар эле. Менде бир суроо бар эле. Саламатсыздарбы? Мен Жуманазарова Американ, Оразай Зайылхановдун автордук гимназия мектебинин директори. Мектеп боюнча азыр бул жерде авам айтып кетти. Анан ал боюнча өтүнүч катты Нуржигит Кадырбекович сиздин колуңузга дагы тапшырдык. Азыркы мезгилде ушул сизден суранычыбыз, бизде ошо жалпы 514 окуучу, 41 мугалим, 7 тех персонал. Андан сырткары бул жерде ошол 21 соток жерде биз окуп келебиз. Бизде эл катарында актовый зал жок, спорт зал жок. Бизде линейка ошол 30 квадрат метр жерде болгон бир канада линейкабыз кыштын күнү ошол жерде өтөт. Эми биздин көйгөйлөрүбүздүн бүт бар жогун ал жака айттык. Спорт залыбыз биздики машина өткөн эмебиз, жанакы балдар ойной турган жерибиз. Жол, трасса. Анан ушул 2024-түн капиталдык салымдар беренеси боюнча мына билим берүү тармактарында ушу каралуучу акча каражатынан ушу сизди биз сунуштап, ушу бизге акча бөлүп берет деген үмүтүбүз чоң. Ошону айтып коюп кетейин дедим эле сиздерге. Чоң рахмат көңүл бурганыңыз. УКСтин башчысы туруп жооп берип коесузбу? Кандай талаптар керек? Булардын проектлери барбы? Запрос болгонбу? Микрофон берсеңер. Жооп берип койсуң. Маматова, бул маселенбек бизге минчин беречинде. Буга чейин биз бекитчигеле азыр быйылкы жылдан баштап минчин бекитет. Как положение? Ошону бекитип бизге бергенден биз ишти алып барабыз. Алмазбек Кушбекович өзү карайт экен болсо. Өзү карайт, өзү бекитет. Алтынбек мырза, Кышлыка. Хорошо, биз барып туруп тактап көрөлүчү. Азыр аябай көп запрос болот, арасынан тандайбыз эми кеңешип туруп. Бардыгын чече албайсың, дарылай айтып коеюн. Бардыгын чечиш кыйын. Анткени Кыргызстанда кап положенияга бир 7 миллиард акча бөлүнөт, а депутаттардан 100 миллиардтай запрос түшөт. Ошон үчүн арасынан эң актуалдуу дегендерден тандайбыз. Анан ошолорду барып туруп ал жакка киргизгенге аракет кылабыз, Кудай кааласа. Чоң рахмат. Сейдилханов мектеби боюнча кыскача маалымат берип койсок, урматтуу депутаттар.
Бизде эң 22-23 окуу жылдын жыйынтыгы менен Ош облустун мыктысы болуп мектеп эсептелди. Ошондой эле республикалык олимпиадада географиядан 2-нчи орун алдык. Bir kol çap kolç. Жалпы Карагулжа району ошо 22-23 окуу жылынын жыйынтыгы менен ошо билимдин сапаты боюнча республикалык 10 мыкты райондун ичине кирдик. Буга да bir kol çap болду. Өтө кубанычтуу. Буга чейин да бөлек болчу. Анан Сейдулханов мектебине ошо жер чыгарганда да Карагулжа айылдык кеңешинин депутаттарына терең ыраазычылык токтомун чыгарып берип, ошо трансформацияны биз бүтүрүп, документтер каза дабдаяр турат. Ошондой эле өлүктүрүү фондусунун азыркы мектебине биз заборуна дагы жардам бердик, туурабы? Эми Кудай буйруса, деле ошо мамлекетибиз жардам берип турса жаңы мектеп курабыз деп. Рахмат. Сейдулханов агайыбыз өзү дагы Манас орденин алды. Куттуктайбыз, биздин атыбыздан да куттуктап коюңуз. Илимден алды козсок, бара-бара башка жактан алды козобуз, бул жакшы нерсе. Анан биз ошо мектепте да жерди көрүп болчу, азыр баргандан кийин. Урматтуу аким, апарып көрсөтүп бериңизчи, ошол жакшы болот. Атайын барып көз менен көрүп келели, рахмат. Биз Карагулжа районунун тургуну эмеспиз. Өзүңүз айткандай интернеттен көрүп биз келдик, атайын сизге кайрылабыз депчи. Биз Оштон келдик. Оштон 15 адам келдик. Ошол бизги медицина тармагы боюнчачы. Биз органдарын алмаштырган жарандардан болобуз. Анан ошого сизге кат жолдоп атабыз. Мына элдин алдында сизге тапшырып коеюн, берип коесуздарбы? Анан ошондой эле биз мына ушул органдар алмаштырган аракет кылып жатып, мына акыркы күндөрү мына вакцинация бекер болуп калды. Ошону биз жүрүп ушуну неме кылдык. Гепатитке каршы вакцинациянычы. Анткени баягы гепатиттер көбөйүп, орун алмаштыргандар башка мамлекетке барып, аябай кыйналып, ушундай көбөйүп кеткен үчүн биз ушу өзүбүз уран көтөрүп, ошону аракет кылып атып, вакцинацияны бесплатный кылып, ошо аракет кылды. Ошондой эле противирустун ушу гепатитке каршы ошо дарыны дагы ошо биз ушу жүгүрүп жүрүп, ушул аракет кылып атып, сиздерге кайрылып атып, ошонун дагы противирустун да бесплатный кылдык. Бирок бир маселебиз акыркы күндөрү ушу бизге баягы бекер берген ушу борун алмаштырган, баягы өйрөгүн алмаштыргандар ошо дарыларды ала албай атабыз. Бизге акча бөлүнгөн, бирок ала албай атабыз. Ошо боюнча биз кичине мына 15 адам келдик элек. Мына ушул неме чогулуш бүткөндөн кийин бизге 5-10 мүнөт көңүл буруп кичине биздин сөзүбүздү угуп койсоңуз, анткени биз Карагулжанын тургуну болсак да, мен мисалы Карагулжанын кызым, бирок Ошто турам. Анан сизге кичине мындай көйгөйлөрдү айтып, кичине биздин сөзүбүздү угуп койсоңуз, бул деле өтө мындай керектүү маселе да. Сиздердин маселеңиздерди караган комитеттин төрайымы да келди. Ага жакшы болду экен. Ошол сизге неме биринчисине кат жазып келдик. Азыр ким келди? Ордулардан туруп койсунчу. Ушулары. Өңүңүздөрдөн караганда оору деп эч ким айтпайт. Ошентип эле жоголуп кетсин оорууңуздар. Унутуп калалы Кудай кааласа. Кудай шифа берсин. Алла Таалам ар бир ооруну шифасы менен кошо берет, Кудай кааласа. Сөзүңүзгө кошумчада биз ушу тирүү жүргөнүбүз келдикте жаныбызга. Ордунан тура албай дары жок жаткандар бар. Мынтип берсек биз дагы жатып калышыбыз мүмкүн да. Ошолор биздин катарыбызга кошулсын деген ниетте биз келип сиздин алдын ала аракет жасап атабыз да. Рахмат. Алла ден соолук берсин, шифа берсин. Азыр мына соц комитетинин төрайымы Венера Райымбашевна бир Калбековна дагы сөзүн айтып койсун. Сизге Аллах силерге баарыңарга шифа берсин эң биринчиден. Азыр бизде кыргызско-турецкий больницабыз бар да, ооруканабыз бар. Биз азыр ошол жерден эми түрк дарыгерлерди атайын чакырганбыз. Алар азыр биздин дарыгерлерибизди дагы үйрөтүп атат, өздөрү да иштеп атышат да. Ошол больницанын ичинде азыр уже бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу дагы операциялар жасап башташат. Биз азыр мына 2-нчи окуудан өткөздүк, биздин мыйзамыбызды 3-нчү окуудан өтсө, уже кадимкидей биздин ушундай оорукчан балдарыбызды, оорукчан кишилерибизди ошо жерден операция кылса болот. Ошо башка мамлекетке силер уже барбайсыздар. Андан кийин жанагы ошо орган алмаштыруу боюнча дарыларды деп атпайсызбы? Бизде азыр кыргызско госпредприятие бар, Кыргыз фармация деген. Ошол Кыргыз фармация аркылуу биз ошол дарыларды полностью ушундай биздин жарандарыбызга жардам беребиз да, камсыздайбыз.
кыскача айткандачы. Вакцинация боюнча болсо бизде азыр вакцинация сиз төлөбөсүздөр. Эң биринчи аныкталат жана тестирлоо боюнча силер аныкталат жанагы гепатит барбы жокпу. Андан кийин силер дагы бир анализдер тапшырасыңар. Ал анализдерден өткөндөн кийин жана вирусная нагрузка деген болот да туурабы? Ошо вирусный нагрузкадан анан силерге ошол точный диагноз коюлат. Кандай вид гепатита, дельта, С, Б, В. Аны ошо дарылар боюнча дагы биз азыр ошо министрликтер менен аябай жакшы тыкыз иштеп атабыз. Силерге ошо дарылар боюнча дагы грант, глобальный фонд бизде грант бере турган глобальный фондда биз долбоорлорубуз бар. Ошолор боюнча ошолор аркылуу дагы сиздерге мындай бир на первое время ошо лечениясына ошо эч мындай төлөбөй ала турган болосуздар да. Биз азыр ошол боюнча да иштеп атабыз. Дагы кийинкиси. Рухсатпы. Ассаламу алейкум, Нуржигит Кадырбекович, Рамиль Садырбекович, жана чогулуштун катышуулары, жаштары. Нуржигит Кадырбекович, өзүңүз күбөсүз, бул түрө футзал боюнча мына Карабалжа айылында футзал уюштурган болчук. Ошол футзалды Карабалжа айылында туруктуу өнүктүрүү жана Карабалжа айылындагы жаштардын оюнчулук чеберчилигин көтөрүү максатта уюштурганбыз да ал футзалдычы. Эми азыр биз Карабалжа айылында биз заманбап талапка ылайык же болбосо бир эл аралык деңгээлдеги футзал аренасы жок да. Мен айтайын дегеним, биз ушул тармакта мен өзүм Ошто турам. Ошто футзалдарга катышып жүрөбүз. Ошого айтайын дегеним ушул айыл өкмөт. Атым Руслан, Атым Руслан. Ушул айыл өкмөттүн балансында бир жер болсо, биз өзүбүз футзал, заманбап футзал салганга өзүбүздүн кандай десем, жаштардын дагы ашар жолу менен жана бир инвесторлор бар. Ошол бир айыл өкмөттүн балансындагы жер болсо караштырып берсе деген. Каныбеке барбы? Каныбеке. Сунуш менен келдим эле да. Немени микрофонду берсеңер. Өздөрү инвестор болобуз деп атат. Биз көбүнчө арабтарды мечитибизди араб куруп берсе, жолубузду Кытай куруп берсе, дагы бир түркүбүз куруп берсе, балдар өздөрү кылабыз деп атат. Чечсе болобу Каныбеке? Болот, Руслан мага жолуксаң, сен менен да өткөндө баягы бир церемония жолукту окшойт, да? Ооба, жолукту. Чечебиз албаса мен колдойм. Бул эми чечип берет, чечпесем уят го, бир кол чап коелучу мына, башка чечип калды. Рахмат чоң. Келгенде биз атайын фракциянын командасы менен кетип ойноп кетебиз, кудай кааласа. Буйрса. Кичине аяп ойнойсуңар да? Макул. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана жыйындын катышуучулары. Менин атым Гүлнур, Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин химия мугалимимин. Мен 3 жыл башта мамлекеттик ипотекалык компанияга арыз менен кайрылып, Бишкектен одобрение болуп келген, ала берсин деп кредитти. Бирок 3 жылдан бери эч кандай ала албай жүрөм. Айыл банкта очередке да турганмын, азыркы учурда токтоп турат деп берилбей жатат. Ошол мамлекеттик ипотекалык компания берилеби же токтодубу? Саламатсызбы? Госипотечный компания боюнча чында айыл банк менен алар тыгыз иштешет. Сиз жанагы электрондуу очередиңизди так эмеден чыгарыңыз дагы. Базасы бар го. Ошону тиркеп туруп, анан кийин фракциянын атына же менин атыма неме кылыңыз, кат жолдоп коюңуз. Анан биз аяктан тактап туруп, сиз менен байланыштырып, аягына чейин чыгып. Динара Шемина бул кармаган жеринен кан чыгарган баатыр кыздардын бири. Ушул сөз оозунан чыктыбы? Оозунан чыкпай, чыкса аткарат. Пайдаланып калыңыз, азыр чыгып телефонун алып туруп, үйлүү болуп калыңыз батыраак, макулбу? Макул. Алдына чакырып, анан маселени чечип берип кудай кааласа. Ушул банктар тууралуу мен дагы айтып кетким келип атат. Банктан мисалы үчүн жана жаштар көбүнчө кредит алып атышпайбы? Кредит алганда буну жеке ишкерди требовать этип атышат да, жеке ишкер болгондон кийин балдардын ырыскысын жеп коюп атышат. Жеке ишкер болгондон кийин балдарына пособие чыгарбай атат. Бул сунушту кандай карап бере аласыздар? Менеже жеке ишкер болгондугуна байланыштуу балдарына пособие. Жеке ишкер болсуң, сен машинаң бар экен, кайненең иштейт экен, кайнатаң иштейт экен деп пособие чыгарбай атат. Мына биздин районда көп проблема болуп атат ушул тууралуу. Ооба, эчеке өзү негизи пособие ала турган балдарыбыздан да өзү мындай ала турган
тартиби бар да. Ошо кайсы категория иши кайсы категорияга кирет, жакырчылыкка киреби же кирбеби деген ушундай бизде немеси бар, өзүнүн тартиби бар. Анан кийин ал жакта болсо жергиликтүү өзүнчө комиссиясы бар, ошо айыл өкмөттүн өзүнүн комиссиясы бар. Алар барып үйүңүздөгү барышат, баарын карап, анан кийин аныкташат да, анан кийин ошо тизмеге киришет. Эгерде силер ошо тизмеге кирсеңиздер, ошондо пособие сөзсүз алынат. Жана кайненесинин пенсия алгандары дагы каралабы ошол пособие алган келиндердин балдары? Андайды карашпайт. Карашпайбы, ошол жерде айтып коюңуздар, мына жердегилер. Андайды карабайт. Эгерде карай турган болсоңуздар, анда бир үйдө жашайбы? Бир үйдө жашайбы? Бир үйдө жашап, кайненеңдин пенсиясы жетет экен, сен пособие ала албайсың деп атат. Мисалы үчүн биздин Каракулжа районунда көп 7-8 бала бар, үй бүлөлөр бар. Буну да карап коюңуздар. Жалаң эле жол, больница дей бербей, бул жеке жакты да жакшы карап бериңиздер. Чоң рахмат. Бул маселени аябай эле көтөрүп атабыз, бирок көрүп атасыз. Мисалы үйүңдө уюң бар экен, деп бербей коет экен пособияны. Күйөөң Москвада иштейт экен, ал аякта кул болуп жүрөбү, банкрот болуп келе албай жүрөбү, паспортун жоготуп, ошентип бербей койгондор бар экен. Муну так критерийлер болбой атат. Муну далай биз эмес, далай депутаттар айтты муну. Анан кылып атабыз, антип атабыз, мынтип атабыз деди. Азыркы жаңы министри как раз биздин эжекебиз болуп калды. Барганда Батырова айым болуп калды. Биз барып туруп эже менен сүйлөшөлүчү, ушуну кандай кылсак болот. Анан өз тартип ошондой, эгерде бир үйдө жашаса, бирөө жарымда киреши болсо, ал дагы таасир этет. Закон ошондой экен да. Анан буларды дагы бир карап көрөлүчү, чындап аябай башаламан болуп атат, аны түшүнөбүз. Гүлнара Маршиновна түшүнөбүз. Урматтуу депутаттар, Нуржигит Кадырбекович. Нуржигит, менин айтайын дегеним, биздин 1-майды жакшы билесин Маданият үйүн. Маданият үйүндө китепкана жайгашкан. Бул Маданият үйүн көчүп кетүү коркунучу чыкканына 10 жыл болуп калды. Анан ошого былтыркы жылы Каракулжа айыл өкмөтү тарабынан 340 000 акча бөлүнүп, проекти чийилип, бардыгы даяр болуп, бюджетке өтө турган мезгил болгондо, Оштон архитектурадан уруксат бербей койду да. Ошондон илинбей калдык. Аны көчүрүү жолу менен өткөрсө дагы болот экен деген сөздөр болду. Ошентип калып калдык. Ушуга жардам бере аласыңарбы деп суранып чыктык эле. Туура кенде тамган жер, шайлоодо биринчи сурайт экен, айылы канча процент берип тур деп. Райондо канча берип тур деп сурайт экен. Бирок ошого карабастан мен жалпы группага жазгам. Эң негизги бир маселени айткыла, ошону киргизели. Эң негизгини. Анткени клуб бар, спорт зал, бала бакча бардыгы бар да, ФАП турат. Анан ошондо эмнегедир жаштар заманбап спорт комплекс деген. Ошону тизмеге киргизгенбиз. Быйыл деле ошондой опрос кылам. Анткени мен бүт Кыргызстанга иштешим керек, Таластанда киргизишим керек, нарындан бүт бармага добуш беришти. Анан ошого мен улар ошо спорт залынын акыбалы кандай? Келгендер барбы? 1-майдагы ушул УКСтин өкүлү туруп айтып коюңузчу. Спорт зал тизмеге кирген. Заманбап спорт зал, Ошол акыбалы кандай? Микрофонду берип койсоңор. Кайсыл стадияда эмне үчүн башталбай турат? Бул спорт зал өзүңүз айткандай заманбап, чоң, 44-кө 22 размери менен 2 этаж болуп башталган. Бүгүнкү күндө проект бүт дайыр экспертизага кирди. Мамлекеттик экспертиза корутууну берди, биз уже тендерге кетиребиз курулушуна. Тендерге качан кетет, Кудай буйрса? Биздин болжолдошубуз декабрга барып калат. Бул деген сөз эмки жаздан башталат экен деп. Быйыл тендер өткөрүп, документти даярдап койдук, жазында турмуш баштайбыз. УКС жетекчиси алмашып кетти. Анан эми азыр өтө катуу болбойлу ошол. Анан быйыл деле ушундай опрос кылабыз эми. Кайсыл объект деген маселе бүт Каракулжа боюнча эң маанилүү неметип атпайсызбы? Анан эми аны да карап көрөлү. Мен ал жерде өзүм барып жүргөн клуб, өзүм мырдап жүргөн клуб, бай тешигинен танцордиске келгенде урданып кирген клуб, аны кантип билбейбиз? Билебиз да. Бирок эми акыбал бар экен да билем. Анан дагы бир нерсе, неме барбы? Жанагы Жийдедеги бала бакча боюнча. Айтыңызчы. Микрофонду бергилечи. Мен өткөн жылы жолуккам. Жолукканда айткамын, кимдин документи даяр болсо, ошолордукун киргизем деп. Рахмат эжеке, мына Жийдеден айыл өкмөтүнүн башчысы өзү барды, депутаттары барды, бул эжекебиз барды. Анан барып туруп, алдыма документти таштап койду. Биз чакырдык Минфинди, дароо киргиздик. Ошон үчүн жөн эле сүйлөп койгон башка, иш кылган башка да, өзүңүздөрдөн дагы керек. Азыраак акыбал кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу чогулуштун катышуучулары, куш келипсиздер, Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен Кашкар-Жол айыл өкмөтүнүн Жийди айылынын айылдык кеңешинин депутаты Алиева Ырысканмын. Мен жакшы район аттын кашкасында эле таанып калды окшойт, документ көтөрө берип. Ушул бала бакча боюнча бардык айылдарда бала бакча бар экен, бир гана Жийдеде ушу Союз малынан бери бир да заманбап бир проекти түшпөптүр. Мен жүгүрүп, ошко төшкө чуркап жүрүп, бардык документтерин бүтүрүп, проектилерди да көтөрө келдим, көргөзөйүн деп. УКШКка барсак эле акча бөлүнгөн жок сиздерге. Акча бөлүнсө неме коет, тендерге коет элек. Каяк барып акча бөлдүрүп келсеңиздер, тендерге коебуз деп башталбай турат иш. Жок, жооп берип коюңузчу, азыр акыбалгандай. Себеби мен Минфинден өкүлүн чакырдым, каположение директорун. Ал бюджетке которулду. Уже баштасаңар болот тендерди. Айтып койсоңуз. Планга кирди. Жийдеде 60 орындык бала бакча планга кирди, жакында тендер беребиз. Бол чаап койсоңуздар болот. Чоң рахмат. Экинчи да бир суроом бар эле Нуржигитке. Бизге жол Жийде менен Көчкөнтөрдүн ортосунда 3 немеге километрге жакын жол асфальт болбой калган эле, ташчу. Ошол жылда эле проектке планга кирет экен дагы, аткарылбай калат экен да. Биз 2 жол 3 жолу жолдун немесине чогулуш болгон жерлерде суроо бердик. Планга кирет, аткарылбай калат дейт. Эмне себептен аткарылбай калат экен? Ошонун себебин угалы деп бүгүн келдим мен. Жол боюнча транспорт министрлиги. Жол боюнча ким жооп берет? Бизге карабайт экен. Титулга келгенби, келген эмес? Жок, бул жол бизге карабайт экен. Баланс биздин баланстагы жол эмеспи? Айыл өкмөтүнүн жолунда болушу мүмкүн. Эже, сиз билесиз эми? Айыл өкмөттүн балансындабы же Минтранстын балансындабы? Анда айыл өкмөт жол берет. Эгерде Минтранстын балансында болбосо, азыр биз эчтеке дей албайбыз. Ошол жагы бар. Анан жол боюнча да мына Токтогул көчөсү айтылды, бул жакта Саргамыш менимче айтылды, Жийде айтылып атат. Бардыгын бир мезгилде биз кыйын болот. Аны да сүйлөшөбүз. Кайсы жакка көбүрөөк керек болсо, ошол жакка. Азыр жанагы немен айтылды, шаркыратма айтылды. Ошолордон тандап туруп анан кийин. Себеби бардын киргизем десе, кыргызда бир сөз бар да, баарын кааласаң эчтекени бербей коет сага. Ошол үчүн тура түшүнүңүздөр, макулбу? Саламатсыздарбы? Суроо берсек болобу? Урматтуу Нуржигит мырза. Мен Кара-Кулжа райондук мезгил университетинин редакторумун. Анан сиздердин бүгүнкү ишиңиздер өтө жакшы саамалык болуп атат. Фракция мүчөлөрү менен келип, ушу элдин үнүн угуп, элдин маселесин чечүү сиздерге чоң рахмат. Мен өзүм да журналисттер, өзүм да журналистсиң иним. Журналистти көргөндө журналистке суроо бергим келип кетет экен өзү дагычы. Анан биз эми бага райондук гезит, Кара-Кулжа райондук гезитте мына райондук администрациянын жардамы болуп атат. Жазылуудан теге будан. Бирок бизде да бир көйгөй бар экен да. Биздин техникалык жабдууларыбыз өтө эле азыркы заман өтө эле начар. Бир компьютер менен иштейбиз да. Анан өткөндө оппозициялык багыттагы жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү өзүбүздүн жердешибиз Эмил мырзага кат жолдодук эле. Ал каттан теге эле дайын жок. Бир саламдашып койсоң ушуну айтып кой. Анан ушул маселеде сиздерден да бир кичинекей бир эл жардам болобу, ушул басма сөзгө кичине жардам бере аласыздарбы ошо техникалык жактан деген өзүм бир өтүнүчүм бар да. Анан экинчиден эми биздин учредитель райондук мамлекеттик администрация болгондон кийин бул гезит 41-жылдан бери чыгып келатат. Азыр чарбалы кезекте турат. Бирок элге интернет менен катар эле, башка массалык маалымат катар эле элде өзүнүн аудиториясы бар гезит. Өзүң эле ошол гезитке жазып, ошол гезитте неметип жүрдүң эле иним. Ушул маселеде бир эсиң алып койсоң деп мен бир өтүнүч менен кайрылып атам. Чоң рахмат. Эми жылдан жылга гезиттин окулушу азайып баратат. Эми ошондой болсо дагы, кантсе дагы биздин көрөргүз гезитибиз. Сиз эмне техникалык жабдык дегенде эмне керек ал жака? Компьютер менен иштеп атабыз. Компо. Принтер дагы эски болду. Карап неметелиши? Сиздер кимдин бала азыр акимият негиздешиңер? Учредитель администрация. Чоң рахмат.
Мына жерде бул боюнча Нуржит Кадырбекович, эми мезгилинде бизге деле кайрылган, эми биздин бюджетибиз жок, билесиздер. Болгону эле резервдик фондубуз бар. Эми резервдик фонддун 90% бул материалдык жардамга кетет да элге. Ошон бизде мүмкүнчүлүк жок болот биякта жардам бергенге. Урматтуу Дамир Садырбекович, мына жыйын башталгандан бери 30га жакын кайрылуу болду да. Кечиресиздер, мына бир социалдык комитетке бир азыр суроо коелу. Жыйынтыкта атасыздар уже. Ошону айтып коелу. Сот объектилер боюнча мынакей жол, мектеп, бала бакча. Сиз эми жакшы билесиздер, мына Кыргызстанда 40 район болсо, 32 шаар болсо, абдан көп кайрылуулар барат да. Суроо талаптар көп. Баарын эсептесең 100 миллиард. Каралган каражат 7 миллиард бөлүнөт. Анан эми бул жерде сиз жанагы жыйындын акырында мындай көйгөйлөрдү карап, ар бир айыл өкмөттөн дейбиз, бирден дейбизби, өзүңүз карап, өзүңүздүн каражатыңардан, фонддон кандай иштерди кыла аласыңар. Анан бизге мындай арасынан карап көйгөйлүү маселелерди коюп бизге тизмесин берсеңиз, жарайт. Эми мындайда жыйын боло берет, сүйлөп коюш оңой, өзүңүз жакшы билесиз, аткарыш кыйын, каражат жетишпейт, урматтуу мекендештер. Баардыгын убада берип кеткенде биз алыспыз. Өзүңөр абдан жакшы билесиңер, 7 област болсо, бизде Ыйманов фракциясында 5 депутатыбыз бар. Ар жума, ар пятница күнү ар областта жүрөбүз. Мына кыргыз элинин Нуржит Кадырбековичтен үмүтү чоң. Мына аркы жума Нарынга барып келдик, мурунку жума Таласка барып келдик, Көлгө барып келдик. Ар бир областта ушундай көйгөйлөр бар. Мектеп, бала бакча жана 30 жылдан бери токтоп калган мындай маселелер көп экен да. Ошон үчүн туура түшүнөсүңүздөр, барыңыздар. Эми жанагы бир айыл өкмөттөн 3-4 объект кылбастан көйгөйлүү 3-4 объектти 5-6 объект болсо жолбу, бала бакча жазып кетели. Мында жыйынтыгы болуш керек да. Биз келер жылы келебиз. Бирок жанагы убада бердиңер деген элдин баары талап калат. Ошон үчүн сураныч Дамир Садырбекович, ушул жыйын акырында көйгөйлөрдү мындай карап туруп бизге бир жакшы сунуш берсеңиздер. Жарайт. Рахмат. Бүгүн эле. Бүгүн эле азыр мына уккандан кийин ушунун бардыгын чечиш мүмкүн эмес. Бул үчүн ахалай сүт деген жомоктогу сыйкырчы болуш керек, башка жолу жок. Чын. Төшөк азыр өлкө мындай, бир жагына тартсаң, бир жак ачылып калган эле акыбал, ачыгын айтайын. Ошон үчүн азыр эми карызды бекер албайт экен да. Биз деле колдоп берип коебуз, алсаңар алла иш бүтсө болду депчи. Ошого азыр мына балким азыр эле аягында муну маселе десеңер, ошону барып туруп киргизели. Анан ар бириңерге макул карап көрөлү деп койгондон кийин үмүт кылып отура берип, эртең курсун айтасыңар анан. Кадырбеков келип жазып кеткен, таш балекет кылган жок деп. Будай эсептасын ошондо. Балким ошо жыйындын аягында эле бир сыра окуйлу, муну деги эле ошолорду түртүп чыгалы. Макулсуздарбы? Макул. Ким неме кылды? Биринчи сүйлөндүргөндө сүйлөсүңчү? Сиз 2 жол сүйлөдүңүз ошого. Саламатсызбы агай? Мен Шапшир Исмаилов атындагы орто мектептин 11 класстын окуучусумун. Атым Айназик. Сизден мен кичинекей сураныч катары келген элем. Сиздин биринчи жолу мектепке, Карабулжага китеп той кылганыңызда өзүңүздөн Япон кереметинин сыры китебин алган болчумун. Жана ушул китептен мен өзүмө аябай тарбиялык жактан ички маданиятымды аябай жакшы таасир алдым деп айта алам. Анан мага быйыл ушундай ой келди. Эмнеге мен буну өзүм эле окуп, анан өзүм эле өнүктүрүп кала берем. Эмнеге мени менен жүргөн саналаштарым, менин досторум ушундай жакшы жакка өзгөрө алышпайт деген ой келип, быйыл аксакал класс катары эжекелердин колдоосу менен, эжекем менен келдим. Мектепте өзүбүз жеке китеп конкурсун, сиздин Япон кереметин сыры китеби боюнча конкурс өткөрүп аттык эле. Анан сизден кичинекей суранычым бар эле. Ушул эле жерден мектеп окуучуларына ушул китеп конкурсту жакын арада жарыяладык. Ушул окуучуларга кандайдыр бир мотивация берип, ушул китепти окугула деген китепке болгон сүйүүсүн, мотивациясын көтөрүү максатында сизден азыр ушул эле жерден бир видео ролик тартып алсам кандай карайсыз деген сунушум бар. Гел. Ниятка жаткасы дароо чечип таштайлы. Телефонуң даярбы? Даяр агай. Макулга кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу Шамши Исмаилов атындагы мектептин окуучулары, ошондой эле ата-энелер, мугалимдер.
Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат. Сен китепти көтөрсөң, китеп сени көтөрөт. Китеп бул акыл, китеп бул накыл. Ошон үчүн бала кезде үйрөнгөнбүз. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн деп. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным деп. Китепке дос боло берели, жаш балдарга китеп эле окутуп алса, көп нерсе чечилет. Анткени жаштык менен боштук бирге проблема болуп атат. Чоң рахмат, Япон керемети сырын китеби боюнча конкурс өткөзүп атыптыр. Ийгилик каалайм. Пайдасы тийсин, жүзүңүздөр жарык болсун, келечегиңиздер кең болсун. Ассаламу алейкум. Мен байга эсиме кетип кетти. Биз сүрөткө түшөт десе, жасанып, центрге келип, анда автобус күнү 2ден каттачу эле. Анан түшүп алып, кандай чыгып калдык экен деп, бир жума жүрөктөр болтулдап, анан кээде келсең, пленка күйүп кетсе жаман болот элек да. Эми азыр заман ушундай болуп калган. Чоң рахмат. Дагы. Мен кечиресиздер, мына жана социалдык комитет бар экен, ошон үчүн экинчи жолу чыкканга туура келип калды, жана билбейм да. Мына жерде жанагы жөлөкүл дайындоо боюнча жанагы кодекс боюнча, мыйзам боюнча кирешелерин гана аныктайт да. Алдыда айтылып өткөндөй, ата энесинин пенсиясы, Россияда иштеген үй-бүлөсү бир мүчөсүн киргизип жанагындай тоскоолдуктар аябай көп болот. Ошо министрликте аябай азыр пособияга чыгыш деген эң чоң маселе айылда. Неме аябай тоскоолдук көп. Ден соолугун камсыздандырып кел, үйүн камсыздандырып кел. Ушул тармакты караган район жетекчиси барбы? Ошол боюнча район жетекчиси ким? Анан жылда чакырышат. Жылда чакырганда ар кандай, мисалы үчүн азыр өкмөт эсебин таппайт, канча санариптти өкмөт түндүккө деп аябай акча корот атат. Ошо жылда чакырат. Пособияга чыккан адам баласы 16га чыкканга чейин аны неге чакырат? Ал жерде жетекчисине берип койгулачы, мына жооп берип койсунчу. Бул район жооп бере алса керек менимче, мурда дагы белгилүү. Сен иштеше турган ушулар да, мен түшүнөйүнчү, эмне деген. Жок, комитеттен сурайлы тап. Азыр комитет жооп берет, ишке кашпайт. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Иманов фракциясынын депутаттары. Биз Кара Кулжа райондук эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгы элге алыбыздын жетишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алыбыздын жеткен кызматыбызды жасап өтүп келатабыз. Мында ата-энесинин пенсиясы доходко кошулат деген сөз жок. Ата-энесинин пенсиясын доходко кошуп эсептебейбиз. Бирок санарик деген чыккан, азыр санарикте бир үйдө чогуу ата-энеси менен жашай турган болсо, ата-энесинин доходу сөзсүз эсепке кирет. Закондо каралып калган мал эсепке кирет. 20 жылга чейинки машина эсепке кирет. Ошолордун бардыгын анын эмгек иштеген болсо доход эсепке кирет. Ошолорду карап туруп, анан кийин эгер ошого туура келсе пособия чектеп беребиз. Эгер ошол жобого туура келбесе, биз дагы пособия чектей албай болбойт деген жоопту берип атабыз. Ага эл нааразы. Бирок ушул законду оңдоп дагы бир мындай карап, жакшына жагына чечип койсо жакшы болот. Микрофон берип койгулачы. Аябай активный депутат экенсиң, мисалы үчүн жылда чакырышат да, пособия чыккан эң көйгөйлүү маселе ушул. Жылда аны чакырыштын кажети жок негизичи. Бардыгы базада көрүнүп турат. Адам ол жерде азыр түшүндүрөт, ата-энеси менен кошо жашаса пособия чыкпайт деген мыйзам статьяны айтып койсоңуз биз ошону түшүнө алабыз. Анан экинчиси ошо неге жылда чакырат? Ал базада турбайбы? Өкмөт ага миллиард акча келет деп базага киргизип атат. Баласы 16га чыкканда жооп берип коюңузчу. База деген, санарик деген өзү быйыл 2023 жылдан баштап кирди. Биз жылда айыл өкмөттөн ошол пособияга кайрылган жаран өзү справканы алып келет эле. Азыр бизде санарикке киргенден баштап биз айыл өкмөттөн эч кандай маалымат талап кылбайбыз. Жаран келип өзү кимдики бизде мисалы азыр 2884 пособия алуучу бар болсо, ошолордун ар бири өзү келип паспорт менен гана келет бизге. Анан паспорт менен карап жана ОМС аркылуу санарикке киргизсебиз дагы башка эч кандай документ талап кылбайбыз. Ошол менен карап туруп, балдардын көлүктөрүн карап, анан документ. Мындан ары санарикке киргенден кийин жыл сайын чакырбайсыздарбы, бүттүбү?
баары чакырылып жаңыланып турат, чакырабыз. Аны өзү келмейинче биз жаңылай албайбыз. Жашап атабы, де факто Бул жерде туура эмес маалымат берип, соцмоштун алдына барсаңыз азыр келинде жүрөт, чакырып атат жылда деди. Ал жерде азыр биз чакырып. Дагы эле чакырабыз деп коет. Тактайлычы, Шукурат. Жок, бул жерден да будамайлап атасыздар, эже. Баарыбыздын алдыбызда Кудай карап турат. Пасоя чыкпайт деп турупчу 1 айлык пасоясын жеп койгонуңуздар бар. Бул жерде бетке айткандын айыбы жок. Керек болсо факты да бар бул жердечи. Көп эле неме кыла бербеңиздер. Чындап эле элди кыйнап атат. Элдин проблемасын мына жерден эч ким чечпей атат. Чындап келгенде. Чында ал немесин ата-энесинин киреше чыгарсасын биз пенсионерлер ичип жеш керек. Мисалы үчүн 7.000, 8.000, 4.000 айлык алгандар бар. Ал ошол небересине жетеби ошол акча. Элестетсеңиздер, биздин тем бойло толуу район бар, эже. Сиздер законго таянбаңыздар. Закон деген ал ирезина кете берет үч тарапка. Чындыкты айтыңыздар да мына жерде. Мына жерде бардыңыздар, кайнатаңыздар бар. Бирден айлык неме пасоясын жеп атышат. Мына жерде ал эле атышат. Жалгандабайсыңчы мына жердегилер. Чында батам бери жөн койсом мектеп анан жол деп проблема тасалды. Алар хочуш, не хочуш, ал мамлекеттин нерсе менен каралып турган нерсе. Ушул проблеманы чечиш керек болуп атат. Депутаттар келгенде пасоя пенсия 100% чыгат деп келет. Кана чыкканы? 100% эмес 40% чыган керек болсо. Чында? Мен жана бизге барганда шашып айтпай калдым эле, Нуржигит Кадырбекович. Биздин китепканачылар сизден суранып атат, сиздин Япон кереметтери жана ант деген китебиңизди берсеңиздер. Себеби окурмандар кезекке турат да. Кезекке улам бир келсе кезекке туруп тынбай келип сурашат, ошону айтып кой деди эле, ошону сизге жеткирип коеюн. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо ошо китептен бериңиз. Мен калдыбек экен бир көрөйүнчү. Анын башкалары чыгарат, башкалары сатат. Эгер болсо жиберейин, анан окуп бүткөндөн кийин суроолор көбөйө берет экен. Муна Сирена деген ким, Лира деген ким сурап эле койсунчу ал. Анан жанагы эсте кайткан Розадагы өзүңүзсүзбү деп, ал мен эмесмин, бирок болгон окуя. Жазуучу бүт эле өзүн жаза бербейт да. Макул, Макул. Сирена менен Лира ким деп 20 жылдык аялым кошо келген буяка. Мен да бир билип койгончу ким болду экен да. Жазуучу ойлоп табат экен да. Ошонун үчүн ошону айтып койсоңуз алдан эле. Рахмат. Кайсыларын аракет кылып бюджетке киргизели. Мына бюджетти карап атат. Эртең бүрсүгөнү биздин фракция карады, комитетке келет. Эртеге мага да келет. Эми бу жерден эң чоң ошо Сейдулканов мектебин киргизип берсеңиздер. Сейдулканов мектеби, мына өзүңүздөр уктуңуздар, Мына адилеттүү болсун. Каршы эмессиздерби? Республикага мындай көрсөтүп атыптыр. Мен мына Сейдулканов мектеби, ушул Сейдулканов мектеби. Азыр суранат эле, контактный лицону балдар дароо директор менен байланышкыла. Вайым иштеп турган Ильяс, командаң менен. Мага да телефон менен байланыштырып койсуңар. Дагы кайсы маселе ушулбу? Анан экинчи маселени сунуштайт элек, Лайталай өкмөтү Назаров орто мектебин курулуш титулга киргизүү. Назаров мектеби, Бизде эми центрибизде бир эле ошо кесиптик лицей бар, 29-лицей. Аерден биз деле аракет кылып өнүктүрүү фондунан жардам берели десек болбойт экен, себеби булардын балансында турган имараты билим берүү министерствосунда экен да, ошон үчүн биз өнүктүрүү фонддон биз жардам бере албайт экенбиз. Ошол жагын спорт зал менен анан отоплениясын жардам берсеңиздер жакшы болмок. Спорт зал, отопление, Всё болдубу? Саламатсыздарбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, жамаатыңыздар менен куш келиптер Карагулжа айылына. Мен бул жерде айтайын деген максатым, бизде жанагы 6%-тик кредиттен биз көпчүлүгүбүз аксап келип атабыз да. Ошону жылда алгандар эле кайталап алып, жана бир айтты го, мен кечире келип калдым. 80 канчанчы неме ала эле экен да. Ошол бир берилген адамга экинчи жол кайталабай жалпы жеткириш үчүн мен 220 канчанчымын да, 3 жыл болду келелек да. Анан баягылар эле алып атат да. Ушуну бир оңойлотуп, анан кийин документтик жагындагы бир жеңилдетип берсеңиздер. Экинчи суроо,
Ошо 6% ала албай, жанагы 32, 29, 27 деген частный банктардан biz залогубуз жетсек, жетпесек дагы алып атабыз да. Эң көйгөйлүү маселе ошол болуп атат. 6% алып туруп ошону жаап алса болот беле? Ушундай чечиле турган жагын карап берсеңиздер, анан чечилбей турган маселелер айтылып атат да бул жерде. Ушул биринчи Айыл банк менен РСК банкта биринчи катты алдыбы, мурун 1-2 жолу алгандарды токтош керек. Кийинкилер алыш керек да. Алар күтүп жүрчө мен азыр 70-ке чыгайын деп калдым мен. 50 жашымда катталгам. Рахмат, көңүлүңөргө. Урматтуу жыйын катышуучулары, бизде эми ошо кошмо жыйын, көчмө жыйын аягына келип калды. Эми уруксат берсеңиздер, ушу аксакалдар баталы берип койсоңуздар депутаттарыбызга, жалпы элибизге. Атадан мурда бир рахмат айтып коелу, сүйлөп коелу. Сиздер сөз жокпу? Аксакалга жооп берип койсун биринчи, андан кийин, Аксакал, сиз абдан туура суроо бердиңиз да. Биз жанагы 30 жылдан бери алып жүргөн жанагы Айыл банк, РСК банк, Керемет банк айтып атасыз да. 6% боюнча ошол жана 30 жылдан бери алып жүргөн инсандар, ошолар туугандарына оформить этип, мындай тегиз мындай жетпей калып атат да, дыйкандар ошо айтып атасыз да, туурабы? Анан ушул боюнча былтыр дагы биз көтөргөнбүз бул маселени. Ушул 3 эле банкка бере бербестен, 3 банкка бере берип, ушу 6%дык кредиттерди башка жанагы коммерциялык банктарга бериш керек да. Ошондо мына 3 банк жеткирип бере албай атат. Анан дагы мындай нааразычылыктар көп болуп атат да. Биз сиздин аманатыңызды жеткиребиз, ушул банктын жетекчилерине да, Айыл чарба министрлигине да жеткиребиз. Ушул кийинки жылдан ушул жанагы сиз айткан дыйкандарга жеткиликтүү баратыраңып туруп аракет кылайлы. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу бир туугандары, урматтуу агайлар, аталар, эжелер, замандаштары, карындаштары, инилери, бир туугандарым. Бир учурда ошол жерде келгенде Маман Айышев отурат эле. Бир учурда ушул жерге келгенде Жеңишбек Шамшиев отурат эле. Бир учурда ушул жерге келгенде канчалаган асыл инсандарыбыз отурат эле. Азыр отуруп ошолорду эстедим, чын айтканда. Бара-бара ара коюлбайт экен, суюлат экен. Башка жерде жолугушуудан мынчалык толкунбайт элем. Анткени баскан издерин калган жер, өткөн тарыхын таржымалын калган жер, таасирлер, сезимдер калган жер башкача көрүнөт экен. Ушул сахнага чыгыш бизге бир чоң сыймык эле. Азыр эмнегедир ошол инсандарды эстеп отурдум, эскерип отурдум. Жандары жаннатта болсун. Айтайын деген өмүр батыл өтүп кетет. Азыр анча-мынча ачуу менен бири-бирибизге сөз айтып алдык. Жүрөктөрдү тазалап кечиришип кетели. Кийим кир болсо адам адамдан жийиркенет экен, бирок жүрөк кир болсо Алла Таала өзү жийиркенет экен. Чын, депутаттарды деле ичип койду, жеп койду. Депутат десе сөзсүз миллиардтарды жеп алган. Кыздар Америкада, аялы Дубайда соода кылып жүрөт да. Мен аялымы чет өлкөгө бир да чыгара элекмин, ачыгын айтайын. Апамды да чыгара элек экен. Депутаттардын арасында деле бар, таза балдар, эл журт ойлогондор, министрлердин арасында деле бар. Мамлекеттик кызмат иштегендердин бардыгы эле жейт ичет деген ой туура эмес экен, ушуну айтып коеюнчу. Анан билбей бир айып кылып алсаң, акыреттеги жобу катуу болот деген. Анан бул жакта эле күйүп айтып атат, бул жакта эле бир бардыгы эле бирдей эмес, кээде орой мамиле кылат мамлекет кызматкерлер, аким урматтуу, аким ушуга да мамиле айтып койсоңуз. Алар эми аманат элдин жүгүн аркалайм деп ошол жака барган. Жок дегенде күлүп жайнап ашым болбосо кашым болот деп ушуга үйрөнсөк жакшы болот эле. Мен чет өлкөдө көп окудум билесиздер. Чыгышта, батышта бир 5-6 мамлекет окуп келиптирмин. Алардын чиновниктери аябай кичпейт болушат, ушул жагынан өзгөчөлөнүп турат. Анан ошого чоң рахмат келгениңиздерге, улук башыңыздарды кичик кылып. Дагы бир айтып коеюн, атаң өлсө өлсүн дейт, атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Мына Шайырбек агай турат. Бул инсандардын дагы элге жерге сиңирген эмгеги аябай чоң. Мен бирдекени айтайын. Биздин деле сыйлыктарыбыз бар. Фракциянын ардак грамотасы бар. Жогорку кеңештин ардак грамотасы бар. Алып берели. Мен неден корком? Келип бир адамга берсем, 100 адам капа болуп калат, ошондон корком.
келіп ушуга берип тураң деген сөз чыгат да, туура. Кадырбектин баласы эмнеге ага берет? Ага караганда менин минетим чоңур эле дегендер бар да. Бир адилеттүү система болсо, жылына бир 5-6 адамдан алып берип туралы сыйлык деле керек экен. Өмүр байынга керек экен, эртең бир күнү пенсияга керек экен. Ошого бир атаандашпай тургандай болуп, чыныгы өзгөчөлөнгөн инстандар болсо, айтыңыздар деңиздер. Бүгүн мен Нушколго бардым. Ушундай шартта айлык аз болгонуна карабастан эң сонун оркестрди уюштуруп коюптур. Бир рахмат айтып коюңузчу, урматтуу аким, өзүңүз деле чакырып жетекчисине. Жарайт. Балким ошол мекеменин жетекчисине бир сыйлык алып бериш керекпи? Атаандашпасаңыздар анда да. Анан Сайдылкан мектебинин мына результаттары жакшы болуп, республикада алдыга чыгып атабыз деп атат. Ошондойлорду айтыңыздар, эч ким талашпай тургандар, биз сыйлык алып берели. Каршы эмессиздерби? Анткени ушу. Анан китепкананы деле көрдүк. Китепкана биздин кызматкерлерге аябай жакты. Даамыңыздарга рахмат. Ошон үчүн Кудайым колдосун, коргосун. Эң башкысы жүрөк, анан кийин баш бириксе бардыгы боло берет. Мен өткөндө бир жерде айттым эле, айылда дайыма атамдын, чоң атамдын балтасы турат эле, бирок балтаны дайыма ыргытып койчубуз. Мыгы менен балкасы бийик жерде турчу, атайын кутучада. Анан кийин ойлодум, эмне үчүн кичинекей мык менен кичинекей балканын даражасы бийик дагы чоң эле балтанын даражасы төмөн. Көрсө балта бөлөт экен, мык менен балка бириктирет экен. Телевизияден ынтымак сөз чыксын, денебизден ынтымак амалы чыксын. Башка нерсенин баары экинчи планда. Акимибиз деле башка райондон келип күйүп жанып иштеп атат. Азыр Аманкан мырза менен бирге депутатпыз. Ал деле Каракулжалык кылып калыптыр. Кадимкидей Каракулжан маселесине күйөт. Баягы биз деле ушундай адамдар бар, Каракулжаны жакшы көргөн, таланттарын жакшы көргөндөр. Өткөндө көрдүңүздөрбү, Ырысбай Абдыкадыровдун таламын таластык бирөө чыгып албай турду. Ошон үчүн бийик бололу. Аз эле элбиз. Ынтымак эле болсо баары жакшы болот. Биз кызматымыздардабыз, колдон келишинче. Бул орунга деле барган Алла Тааланын буйругу, сиздер себеп болдуңуздар. Чоң рахмат, Кудайым колдосун, коргосун. Ошол жерде отуруп көздөн кеттикпи, сөздөн кеттикпи, амалдан кеттикпи, эгер бизден кетсе кечирип коюңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, сиздерге да терең ыраазычылык.